Жашоодогу азап кайгы менен адилетсиздикти таамай айткан ырчы Сагынбек Момбековду кыргыз эли акыйкаттын жарчысы катары билет. Анын ырлары бийлик менен байлыктын, жардылык менен адилеттиктин ортосундагы чындыкты зар какшап айтат. Бул ирет ырчы кумтөр жөнүндө ой бөлүшөт. Эмне үчүн? Көрсө 20 жылдан бери кадимки кумтөр Кыргызстандын таянар байлыгы, ишенер дөөлөтү болгонуна карабастан, мындай байлыкты журт башкаргандар чет элдиктер менен бөлүшүп, карапайым кайран эл анын үзүрүн көрмөк түгүл, жытын сезбей келет. Сагынбек Момбеков ушундан улам бул ырын кумтөрдү куруткандар деп атаптыр. Самагандар акчаларын чет элдин, сабырыштык кут дөөлөтүн мекендин, сарсанада жашап жатса кыргыздар, Сагынбектин үнүн базап экендим. Ата журтуң турат кылыч мизинде, ак калпак эл башты бийик көтөргүн. Ажоң баштап алып жатса параны, андан жоктур момун элдин кабары. Хан тажысын кийген күнү сугунткан, Канаданын кумтөрдөгүн адамы. Алтын күлтү карматышты колуна, алдап кеткен бабаныктай баланы, алдап кеткен бабаныктай баланы. Кумтөрдөн чыкпайт бул деле, кумтөрдөн калбайт кум деле, укумдан калат тукумга, улууда күйгөн миң дөбө. Дөңгөлөр эрип жок болот, мөл булак акпай токтолот, кыйралтып жатса тоолорун, кыргыздар качан козголот. Кыргыз алтын деген бар го мекеме, кумтөрдөгү куйтулукка көшөгө, аралашкан шакалдары болбосо, атанбайып аттай албайт жекеле. Кол тийбестик укугу бар алардын, колум эмес сөзүм тийсин чекеге, колум эмес сөзүм тийсин чекеге. Адалдап турса лаңба мырзайым, артыкпайып муздап жарып курсагым, согум болуп соңу келип кумтөрдөн, депутаттар бөлө жешкен бир санын, баш салып чыгармап алтын балыкты, башын чайнап кошо жеген кылканын, башын чайнап кошо жеген кылканын. Кудайдан башка айла жок, кумтөрдөн элге пайда жок, чөйлөргө болуп тепсенди, чөп чары жайган малга жок. Акылга салган эл эми алтындын барбы кереги, таңкалап казып алышыбай томуктай болсо берери, томуктай болсо берери. Кыйынсынып көтөргөндүр бапкени, Кытайлардан алганы чын шапкени, темир жолду салабыз деп чыгышты, теңир колдо бептеп жашап жатса эли, тебетейди тегереттип кийгиче, тебеленет кыргыздардын ас жери, тебеленет кыргыздардын ас жери. Кызыккан жок кыргыз сатчу териге, Кытай келип завод курат жериңе, өнөрү жат билими жок эл калат, өтүп кетет түптү сене төрүнө, кылтыйышып көмө берет четинен, кыргыздардын өзү жак казган көкөрүнө, кылтыйышып көмө берет четинен, кыргыздардын өзү казган көрүнө. Кумтөрдөн чыкпайт бул деле, кумтөрдөн калбайт кум деле, укумдан калат тукумга, улууза түйгөн миң дөбө. Дөңгөлөр эрип жок болот, мөл булак акпай токтолот, кыйратып жатса тоолоруң, ай кыргыздар качан козголот, кыргыздар качан козголот. Кайран байлык, кайран жер ырчынын ырынан улам кыргыз жери кордолуп, байлыгы тонолуп жатканына зээнин кейит. Муну ким кылды? Ырчынын айтымында журт башчылар кылыптыр.
мындай кордукту эл билбейби деген суроо жаралат. Эл билет. Бул тема бүгүн эле чыга калган жок. Жетегиздин депутаты болуп келген Кубанычбек Исабеков алтынды уурдап жатат, тоноп жатат деп айтканы менен аны сактап калалы деп бийлик жана чет элдиктер менен аеосуз күрөш ача албай келгенсиде. Качан гана түп элдин кулуну Садыр Жапаров 2010-жылы депутат болгон мезгилден баштап Кумтөрдү кайра кыргыз элине кайтарыш керек деген маселени катуу койду. Мындай талап кыргыз бийлиги эгемендикти алган 20 жылдан ашуу мезгилде коюлбаган эле. Эмне үчүн? Анткени дайыма Кыргызстандын бийлик башындагы биринчи адамдар Кумтөрдөн тоюп, Кумтөрдүн эсебинен жомоктогудай жашоого жетишип турушкан. Ким аны сындаса кызматтары өзгөрүлүп, мартабасы көтөрүлгөн же маркум Насирдин Исанов сыяктуу автокырсыктан же башкадан каза болгон. 2012-жылы Кыргыздын чыныгы мекенчил уулу Садыр Жапаров Кыргыздын байлыгынын уурдалып, намысынын тебеленгенин токтотом деп Кумтөр Кыргызстанга өтсүн, ал кыргыз элине кызмат кылсын деген ураанды көтөрүп, парламенттик комиссия аркылуу Кумтөрдү изилдөөгө алды. Ошондо Садыр Жапаров Кумтөрдүн абалын кол жазма менен чиймелеп, оозу менен мындайча баяндап чыкты. Үстүбүздөгү жылдын 15 февралында Жогорку Кеңештин депутаттарынан турган комиссия түзүлүп, Кумтөр алтын кениндеги экологиялык жана мыйзам бузуучулук фактыларды текшерип келишип, 20-июнда Жогорку Кеңешке отчет беришкен. 1992 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки келишимдердин мыйзамдуулугун карап чыгышканда, бардык келишимдер мафиялык, коррупциялык жол менен түзүлүп, мамлекеттин кызыкчылыгына эмес, саналуу гана биздин чиновниктердин чөнтөктөрүнө миллиондогон долларлар, тонналаган алтындар түшкөнү маалым болду. Ал эми бүгүнкү күнгө чейинки бардык келишимдер эл аралык келишимге жатпай тургандыгын Бириккен Улуттар Уюму ушул жылдын 25 апрелинде Тышкы иштер министрлигине берген катында тастыктаган. 1992 жылы канадалык ишкерлер 1070 гектар аянттагы алтынды чет элдик банктарга күрөөгө коюшуп, 452 миллион 200 миң доллар алышкан. Бирок могул комбинатты курууга болгону 276 миллион 452 миң доллары гана сарпталган. Калган сумма 176 миллион доллар биздин чиновниктер менен канадалык шылуундардын чөнтөктөрүнө ойноп кеткен. 1997 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 260 тонна алтын казылып алынып, анын 1 тонна 400 килограмм алтыны Кыргызстандын пайдасына калган. Доллар менен алганда болгону 44 миллион долларды түзөт. Тагыраак айтканда, казылып алынып кеткен алтындын 1%-на дагы жетпейт. Ал эми жалпы төлөмдөр, салык, социалдык, эмгек акы жана башкалар ташылып чыгып кеткен алтын жана башка баалуу металлдардын 10%-ын дагы түзбөйт. Мисалы, бүгүнкү күнгө чейин 80 тонна күмүш казылып алынса, 100% чет мамлекетке ташылып чыгып кеткен. Биздин мамлекетибизге 1 килограммы дагы калган эмес. Ал эми могул мешти канадалык ишкерлер эч бир документи же уруксаты жок куруп алышкан дагы активдештирилген көмүр күйгүзүшөт. Күйгүзүлгөн көмүрдүн 1 тоннасынан 5 килограммга чейин алтын алса болот. Ал алтындын эсеп чоту эч бир жерде катталбастан белгисиз жакка канадалык ишкерлердин көрсөтмөсү менен жөнөтүлөт. Бүгүнкү күнгө чейин фабрикадан 6,5 миң тонна активдештирилген көмүр иштетилип чыккан. Бул көрүнүш албетте биздин чиновниктердин акмакчылыгы. Себеби дегенде саналуу чиновниктерибиздин чөнтөктөрүнө миллиондогон долларлар түшүп жаткандыгын кантип жашыра алабыз. Буга мисал 2009 жылы Кумтөр Gold Company менен Кумтөр Operating Company экөөнүн 1,5 миллиардка жакын сом салыгын төлөбөй эле койгула деп уруксат кагазын берген кыргыз чиновниктери бүгүн дагы эң жогорку бийлик бутактарында олтурушкандары бул факт. Ошол эле мезгилде кыргыз жараны 1,5 миллиард сомду биякка коелу, 1 миллион эле сом салык төлөбөй койсоң, өмүр бою түрмөгө отурарың турган иш. Андан көрө ушул 1,5 миллиард сомго биз өзүбүздүн кетмен чаап күн көргөн дыйкандарыбызды салыктан бошотсок болбойт беле? Мындай акмакчылыкка барган кайсыл биздин чиновниктер экендигин 3 октябрда Ала Тоо аянтында өтө турган тынчтык митингинде аттары атала тургандыгын айта кетүүбүз абзел. Жогоруда айтылгандар финансалык жактан кыргыз элине зыян келтирген фактылардын бир чети гана болуп эсептелет. Ал эми экологиялык жактан текшергенибизде бир эле кыргызстандыктар эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнүн элдеринин төбө чачын тик тургузгандай фактыларга күбө болдук. Мына бул уулуу заттардын калдыктарын мөңгүлөрдүн арасына көбөм чаткандыктарын кандай түшүнсөк болот?
же жаманды коногу бийлейт болуп өмүр бою унчукпай олтура беребизби? Могу жерде бүт мусорлар аралашып жатат, ооба. Мына машинанын фильтри жатат, канистрлары жатат, тряпка жатат, жыгачы жатат. Сиз экөөбүздөн башканын бардыгы жатат. Ушуларды алып келгенде эле уже сортировать этип өз-өзүнчө койсо болот беле. Эми сиздер айтып атасыздар, вручную сортировать этебиз деп. Менин көзүм жетпейт, ушунун ар бирөөнү бочкасын өзүнчө, канистрин өзүнчө, жыгачын өзүнчө бөлгөнгө невозможно это. Адамдын колу менен. Бул жерде 100 000 тонналаган мусор жатат. Муну мүмкүн эмес да, эми физически мүмкүн эмес. Силер бир чети туура айтып атасыңар, бизде специальный процедура бар. Аны элдерди окутабыз. Бизде азыр офис жака барсаңар, отдельный ящиктер бар, мусорный. Металлга өзүнчө, дерево үчүн өзүнчө. Бирок человеческий фактор деген бар экен. Мисалы, могул подрядчиктерчи батрак бүтүрөлүк деп, хотя отдельный контейнер болуп атса, бир 3 мусорный ящиктер чогуу алып келип бияктан. Бияка төгүп салып Бияк төгүп салса, ооба. Азыркы биз барган жерден, биз турган жерден да алып келип бияка ташып төгүп атасыңар да. Чүпүрөктөрчү тетеге барышат. Могу ветошь промыслен деген. Биякты көбүнчөсү могул мешок, ичинде жанакы столовойдон чыккан мусорлар. Дегил ошол пластмассовый азыр эми ушул эле көмүлүп аткандын арасында калып калат да эми пластмассовый. Ал эми бул бытовой отходко кирбесе керек да. Вообще, мисалы тиякта фильтрде турат, болбош керек, а бул жерде жатат мына. Тиги жерде машиналардын фильтрлери турат, КАМАЗдардынбы, БелАЗдардынбы фильтрлери. Ошол менен айтып атат, человеческий фактор. Тияктан раздельно болуп атпайбы? Тигилер особенно түнчүндө. Түнчүндө эч ким контроль жасабайт. Мастерлер жок. Күндүз эле. Анан аралаштырып ийет дагы, бу салып келип бул жерге көмүлүп атат. Анан көмүлөт. Ушундай уруксат берди беле? Бербептир да, уруксат бербептир. Өзү самостоятельно көмүп ачкан экен да. Эми үчүн? Разрешение жок. Разрешение алыш керек. Эме только токсичный отход бар, могу цениттерге. А бул позбытка жок. Позбытка разрешение жок, айымынан Өзүңөр күбө болгондой, буга чейин уулуу заттардын калдыктарын солярка куюп өрттөп келишкендиктерин Коктун кызматкерлери өздөрү тастыктап беришти. Эми солярка куюп анан күйүш. Азыр солярка куюп туруп анан өрттөп ичип элеңер мусорду. Баарыбызга белгилүү болгондой, өрттөнгөндөн кийин анын түтүнү абага көтөрүлүп, кайрадан жамгыр менен түшүп, элибиздин ден соолугуна зыян келбейт деп ким кепилдик бере алат? Албетте, эч ким кепилдик бере албайт. Комиссия келе жатат дегенде, көргөзмө катары уулуу заттардын калдыктарын ушул жерге көмүп жатабыз деп кичинекей аңгек даярдашкан экен. Мисалы, күнүнө бу фабрикада канча тонна цианид колдоносуңар? 10 тонна колдоносуңар? Жок, 7 тонна колдоносуңар, Анан ошол 7 тоннадан чыккан таралардын бардыгын баягы калдыктардын бияка төгүш керек эле. А могу жерде болгону бир 30-40 эле тоннадай жатат да, например. А калган таралар каякта? Же башка жериңер барбы көмгөн? Жок, мурун эме өрттөбүз да. Өрттөчүсүңөр. Буга чейин кайсы жылга чейин өрттөчү элеңер? Аны ким капар айтып берсе, мен биякта эме иштейм да, рудникте. Күнүндө чыккан тараларды алып келип бияка көмүп баштасаңар, могу жериңер мисалы 1 айда толот дейли, эң көп алганда, например. Бул жерде мындай көмбөйт. Бул техно эмеси боюнча трактор келип таранын баарын талкалап, бычыратып, майдалап туруп, анан көмөбүз. Силер мисалы пленканын үстүнөн кантип трактор менен бычыратасыңар? Пленкаңар тешинип калат да. Тебеленет, тепселенет. А эми муну салсаңар. Минтип ушундай типтерге төгүп отуруп, бул эртең эле толуп калат. Жок, токтоп туруңуз. Сиз төктүңүз. Эми кайра чыгарып алып туруп анан талкалайсызбы? Машина бул жерге төгөт. Мына артыңарга тетиги площадкага төгөт, талкалайт, бияка түртүп туруп көмөт. А бияка түртүп салыпсыңар го эми, мына талкалабай туруп эле түртүп салыпсыңар. Бул азыр силер келаткандагы эле кылган жумуш да, азыр жаңы эле төккөн окшойт мунучу. Макул. Мен дагы бир жолу сурайын. Бул жер бүттү дейли. 1 айдан кийин толду. Силер жабасыңар, 1 айдан кийин жабасыңар 2 жерде. Андан кийин кайра жаңы жерден ачасыңарбы? Кайра дагы. Ай сайын жаңыртып турасыңарбы? Бул мындай бир уровень болот да, көтөрүлөт да, тетиң траншеяда. Үстүнө кошуп, анан бульдозер үстүнө чыгып, слой менен трамбовка жасап. Канча жылга, ушу канча жылга жетет? Ким билет? Балким 2 жылга. Эсеби жокпу? Проектси барбы? Проект болуш керек да муну. Жок, анын аты эмне бар? Бул свалка цианидной тары. Проектировщик ким? Жок, Өзүңөр эле самостоятельно проектировка кылып эле ушунтип эле деп атасыңар, Өзүбүз проект жасап койгула. Ким жетектеп атат? Ошо канча пленка салыныш керек, кандай пленка сатып келиш керек? Өзүбүздүн инженерный группа жасап эле, все. Отдел спецпроекта бар. Ошону бергиличи проектсин, ошо изыскание кандай? Эми мындайча айтканда, жашырганда эмне показуха экен да. Ал аңгекке 15-20 күндүк уулуу калдыктар дагы батпайт.
Ал эми уулуу калдыктарды болсо буга чейин өрттөп же болбосо мына ушинтип хвостохранилищенин жээгине дамбанын астына көмүп келишкен. Эгер ушул уу калдыктар менен кошо могул хвостохранилище суу менен агылып, нарын суусуна кошулуп ылдый акса, анда нарын, токтогул, Крупсай, таш көмүр жана башка ушул суунун жээгинде жайгашкан калкыбыздын жашоосу эмне болот? Эч ким жакшы жашоого кепилдик бере албайт. Себеби бул хвостохранилищенин жээгиндеги могул таштандылар менен курулуп жаткан дамбалар талапка жооп бербей тургандыгы бул ачуу чындык. Ага катар 2 чакырым жерде иштетилген кыймылдаткыч майлары куюлуучу идиштери жайгашкан. Алар тешилип калганбы же ашып төгүлүп жатабы? Эч кимдин иши жок. Мына толуп калдыр эми. Пленка болгон менен беке баре контакт болот турган жерге просачивается же. Жерге кантип просачивается. Жок койдур, мына бүгүнкү күндө толуп калды. Пленка каяка? Жок, чыккан. Кыргачы, мояка чейин пленка. Астына барып жокпу? Караш, тигине Бул жерде жок болот да. Эбегейсиз чоң аянтта жаткан дөңгөлөктөр, жараксыз унаалар, кыскасы мынча көлөмдөгү таштандылардын тагдыры эч кимди ойлондурбайт экен. Азыр мына биз көрүп келдик, тете жакта пластиктерден баштап баягы чоң дөңгөлөктөгү эмелер жатат, шиналар. Алар өзү международный конвенция боюнча же булар апарып утилизация кылыш керек эле. Булар чыккан заводко же болбосо ошо поставщик завод өздөрүнүн мойнуна алыш керек эле, апарып туруп утилизация кылабыз деп. Азыр биз суроо берсек, булар айтат, билбейбиз деп атат. Билбейбиз, эмне кылышыбызды деп. Булар өздөрү азыр эмне кылышын өздөрү билишпейт экен. Азыр эми биз предложение кылдык. Силер буну определенный фирмалар бар азыр. Башка жакка алып чыгып утилизация кылабыз өздөрүнүн шотуна. Ага да булар макул болбой атат. Буга чейин эле комиссиялар болуп келген бул жерде. Канча комиссия болду? Өкмөттүн комиссиясы болду, жогорку кеңештин комиссиясы болду. Башка дагы неправительственный комиссиялар болуп атты. Булар алар бул эмеге көңүл бурулган эмес да. Адис эксперт мындай таштандылар миңдеген жылдарга токсикалык зыяндуулуктарды бөлүп турарын баса белгиледи. Токсичные выделения от этих шин. Канча миңдеген жылдар ушинтип эметип езиле берет. Их точно закопали. Их явно место для закопки, да? Канадалыктар кыргыз ишкерлерин жакшы көндүрүшүптүр. Туура эмес жагдай жаралса, человеческий фактор адамдык сапаттан дешет экен. Человеческий фактор ген бар экен. Человеческий фактор. Человеческий фактор да. Андан сырткары, могул сары төр деген кенден мындан 3-4 жыл мурда 8 тоннадан ашык алтын казып алышып, эч бир рекультивация иштерин жасаган эмес, жана бир тыйын акча бөлүнбөстөн ошол бойдон каралбай калган. Бүгүнкү күндө болсо, сары төрдөн зыяндуулугу эң жогорку деңгээлдеги заттар нарын суусуна куюлуп, ал сууну биздин жарандарыбыз ичип ууланып жаткандыгын кантип биз элибизден жашыра алабыз? Ушулардын баарын экологиялык нормаларга келтиргиле жана дайыма каражат бөлүп экологиябызды таза сактап тургула деп канадалык ишкерлерге кайрылганымда алар төмөнкүчө жооп беришти. Биз аба мейкиндигин, суу, топурак жана башка экологиялык зыяндуулуктарга эч кандай акча каражаттарын бөлүүгө милдеттенме алган эмеспиз. Урматтоо менен Майкл Фишер, КОКтун президенти. Сары төрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК-сын чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн. Быйыл дагы мына жакында эле депутаттык комиссия барып үлгү алып келишиптир. Алардан 2 элемент боюнча коргошун жана сымап боюнча 2-4 эсе ашканы көрсөтүлгөн. Биз бул сууларды ичме суу салыштырыш үчүн ичме суу катары карашыбыз керек. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн Кумтор суусу Тарагай аркылуу чоң нарынга кошулуп, анан нарын суусун кичи нарын менен кошулган нарын суусун берет. Нарын суусу белгилүү болгондо ичме суу катары колдонулат. Ошон үчүн салыштырыш үчүн ошондой жол менен карасак, анда Кумтөр кен жатагынын иштетилүүсү табигый сууларга таасири чоң жана зыяндуу таасири бар деп ойлогонго негиз бар. Экология менен иши жок канадалыктар комиссия мүчөлөрү канчалаган кемчиликтерди далилдесе да ынанып коюу түрлөрү байкалбайт. Айрым саясаттануучулардын сөзүнө караганда, эгерде кыргыз жараны Канаданын аймагында мындай иш кылса, сөзсүз түрдө өмүр бою камакка же болбосо атууга кесип коерун айтышат. Бизде канадалыктарды жоопко тартмак турсун, чиновниктерибиз кош колдоп чөнтөк кызыкчылыгын эңсешет. Кумтөрдөн 24 чакырым жерде орун алган кызыл китепке асыл тукум катары киргизилген архар, барс, аюу айванаттары өргүгөн сарычат ээр таш коругун алтын казууга уруксат берип жиберишкен. Карачы мына ке. Шундан 2,5 миң бар экен.
2,5 миң штук бар экен да ушунда. Булганы көрдүңүзбү? Булга. Мына морек көрдүңбү? Мына 30 50 Мына. Мына. Ақтардың астында көріп шығалып тұрмаш. Ақтардың астында. Мына, қашты көрдің? Ал дегене, тарт, жақынырақ тарт, жақынырақ. Мына аз бау жерге беріп қойған. Так, дальше. Бұл мұрынқы мен природада. Жоқ, бұл жерде құмтөргө берілген. А бұл жердеки қайсы? Жердегі аты қандай бұл жерде? Үчкөл. Үчкөл, ә? Үчкөл бассейні дейді. Мындай кайдыгерлик өз мекендештерибиз кыргызды ойлондурбагандан кийин кайдагы тили бөлөк, дили бөлөк канадалыкты ойлондурмак беле. Кыргыз эли байыркы элдердин катарына кирген акылдуу, сабырдуу элдерден болуп эсептелет. Ошондуктан мындан ары жол берүүгө болбойт. Бул маселе ушул жылдын 27-июнь күнү жогорку кеңеште каралып, тилекке каршы кыргыз элинин пайдасына чечилбей калды. Эң акыркы сөзүм, урматтуу депутаттар, мына 2 жыл мурун 27-июнда 2010 жылы бизге кыргыз эли конституцияны кабыл алып берген. Ошол конституциянын 12 статьясынын 5 пунктунда так көргөзүлүп жазылып турат. Жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулары бардыгы Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп эсептелет деп турат. Сөзүмдүн акырында айтарым, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер. Биз азыр тарых алдында турабыз. Мына кече жакында маркум болуп кеткен Абсамат Масалиевичтин, Дооронбек Садырбаевичтин чырылдап ыйлап атканын менин көз алдыма турат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде бүгүн чечпесек, мен ойлойм тарых алдында ошо каршы чыккандар ушу жооп берип калабызбы деп ойлойм да. Рахмат. Садыр жетектеген Кумтөр боюнча парламенттик комиссия 4 ай Кумтөрдүн тарых таржымалын изилдеп, аны жеп ичкендерди, уурдагандарды, киреше менен чыгашаны такташып, парламентке алып чыкканда депутаттар уудуу болуп Садырга канча рахмат айтышты. Этегинде ошол эле депутаттар кайра Кумтөрдүн тагдырына кайдыгер болушту. Мына саясатчылардын жүзү. Адам сезимин баалаган акынмын деген КСДБКнын депутаты Эгемберди Эрматов Садыр Жапаров даярдаган ууланган Кумтөр деген фильмди көргөндө мындай деди эле. Биз эмне себептен жанагы Өмүрөк Токтогуш айткандай канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдып кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин көрүп туруп көрмөксөң жасасак, көзү көрбөп калат. Кылганы кылбады десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен дагы айтып кетким келет, ушул эле маселе боюнча бул айтууга туура келип аткан нерсе, себеп дегенде бүгүн атылаш дейт, башка күнү карайбыз деп атабыз, бул туура эмес болуп атат. Себеп дегени ошол баянкы барскондо, жолду тозгондо, мен өзүм барскондук болом, кээ бир билбеген депутат болсо. Ошол жерлерден элден биз суранып атып, жолду ачып койгула, карап беребиз, мына комиссия иштеп атат. Ушу 20-сында карайбыз деп убада берип, ошого чейин Садыр Нуркожоевичти суранып биз комиссиянын жыйынтыгын бүтүрчү, мына 20-сына чейин карагыдай кылып. Анан ушулар иштеп атып бүтүргөн. Менен баягы личный нерсемди айтып коем, мына бүгүн мен өзүмдүн атамдын бир тууганы 92-де өлүп бүгүн кое турган күн болчу. Мен барайын десем, сен ошо сен үчүн топурак солуп коелу, кетпей уш жерде болгонуңда элдин баары суранып кечетен. Мен ошого чейин барбай калып атам, урматтуу туугандар. Анткени тетиякта элдин сөзүн уга элексиңер азыр. Эгерде эми бир көтөрүлүп боз үй тигип алып астында турсак, анда жогорку кеңешиңди дагы, өкмөтүңдү дагы эч кимди укпайбыз деп турат элдер. Ушуну түшүнбөйсүңөрбү? Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду Кумтөр боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Кыргызстанды башкарган КСДБК партиясынын мүчөсү болсо да жалгыз Исмаил Исаков Садырды колдоп добуш берди. А бирок мындай добуш 36-га араң жетип, жеңишке жетпей калды.
Добушка Кумтөрдү 5 айга жакын изилдеген 10 депутаттан турган комиссия менен 30дай болгон жумушчу топтун жетекчиси Садыр Жапаровдун төрагалыгындагы комиссиянын токтом долбоору Кумтөр кыргыз мамлекетине кайра өтсүн деген мазмунда болсо, экинчи болуп коалициялык көпчүлүктүн токтом долбоору Кумтөр канадалыктар менен калсын деген мазмунда болду. Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын токтом долбооруна берилген добуштардын жыйынтыгы төмөндөгүчө. Ата журт фракциясынан 22 депутат макул деп, жалгыз Роман Шин гана каршы болду. Ал эми Элмира Иманалиева менен Хажимурат Коркмазов добуш берүүдөн баш тартса, Бахадыр Сулайманов, Марат Султанов, Нариман Төлеев катышкан жок. КСДБК фракциясынан жалгыз Исмаил Исаков Садыр Жапаровдун токтом долбоорун колдосо, калган 23 депутат каршы добуш берип, Асылбек Жээнбеков менен Абдыманап Кутушев добуш берүүдөн баш тартты. Арнамыз фракциясынан Айнура Алтыбаева, Бөдөш Мамырова, Кожобек Рыспаев, Нурлан Төрөбеков, Камиля Талиева Жапаровдун комиссиясын колдоп макул деп добуш беришсе, Бекбоев, Бекешев, Гусаров, Канбек Иманалиев, Исаков Эсенгул, Кочкарова, Маматов, Өмүрбеков, Канбек Османалиев, Узакбаев каршы добуш басышты. Ал эми Артыков, Жетигенов, Калматов, Куулов, Маматалиев, Токон Мамытов добуш берүүдөн баш тартса, Турсунбай Бакир уулу, Кубанычбек Туманов, Левина Татьяна катышканда жок. Республика фракциясынан Кумтөр кыргыз мамлекетине кайтсын деп Мирлан Бакиров, Нурбек Мурашев, Тынчтык Шайназаров, Акылбек Эшимовтар макул деп добуш беришсе, Абдыкеримов, Арипов, Бекматов, Бокоев, Дыйканбаев, Канатбек Исаев, Обдунов, Малик Осмонов, Рыжавалиев, Максат Сабиров, Чолпон Султанбековалар каршы добуш беришти. Акназарова, Алимбеков, Аманбаева, Батырбеков, Жумалиева Элмира, Пирматов жана Алтынбек Сулайманов добуш берүүдөн баш тартышса, Бакыт Төрөбаев катышкан жок. Атамекен фракциясынан Ширин Айтматова, Бактыбек Калмаматов, Турат Мадылбеков, Карганбек Самаков болгон 4 депутат Кумтөр мамлекетке өтсүн дешсе, депутаттар Абдимухтар Маматов, Сайдулла Нышанов бул пикирге каршы болушту. Өмүрбек Абдрахманов, Балтабаев, Никитенко, Садырбаева, Сапарбаев, Сасыкбаева, Текебаев сыяктуулар добуш берүүдөн баш тартышса, Райхан Төлөгөнов менен Шерболот катышкан жок. Албетте, бул тизме менен биз Кумтөр жөнүндөгү чындык элге айкын болсун дедик. Калганына эл тараза. Кумтөр парламентте 2 жума талкууланып, аягында чындык чыркырап күйдү. Адилеттүүлүк максатына жетпей калды. Мына ушундан кийин гана Садыр Жапаров 2012 жылдын 3 октябрында Борбордук аянтка элди топтоп Кумтөр жөнүндөгү ачуу чындыкты айтты. Урматтуу эл журт, Кыргызда жакшы сөз бар. Бул сөз шариятта дагы айтылат да. Падышаңдын жаманын жашыр, жакшысын ашыр дейт. Мен колумдан келишинче жашырып келдим. Мындан ары жашырууга акым жок. 2011 жылдын 1 декабрь күнү президенттин ант берүү күнү болгон. Ант берүүсүн куттуктап, Кыргызстанга акыркы 3 жылда бир дагы жолу бут басып келбеген Сентера Голдтун башчысы Стивен Ленг болгону 20 саатка учуп келип, президентти резиденцияда куттуктап кайра учуп кеткен. Албетте, куру кол келип кетпесе керек деп ойлойбуз. Стивен Ленг өзү Кумтөрдүн эсебинен алган айлыгы жылына эсептесек 3,5 миллион долларды түзөт. Ар бир айга бөлгөндө 300 миң доллардан айлык алат. Bir айына 300 миң доллардан айлык алат, урматтуу туугандар. Мындан сырткары, Атамбаев премьер-министр болуп турганда 20 май 2011 жылы Кумтөр Operating Company'ден түшкөн 30 миллион сом дивидендти Кыргыз алтындын өнүгүүсү үчүн деп ошол эле жерде калтырып, андан ары Артыкбаев экөө чыгарып кетишкен. Биз бул акчанын изин кууп барганыбызда кайсы бир кем байлык чыккан жерге изилдөө иштерине жумшалды дешет. Бирок ал кем байлык чыккан жер СССР мезгилинде эле изилденип, кагаздары том-том болуп, канча кем байлыктардын түрлөрү бар экени так көрсөтүлгөн. Мейли, аны дагы ушул жакка жумшадык деп кутулушсун. А бирок
Атамбаев өзүнүн буйругу менен 30 миллион сомду колдонгонго акысы дагы жок болчу. Ал акча түздөн түз бюджетке келип түшүп, мыйзам менен бөлүнүш керек эле. Муну эч ким тана албайт. Араңыздарда юристтер болобу, өкмөттүн мүчөлөрү болобу, кыргыз элинин патриот жарандары болобу, юридикалык жагын карап көрүңүздөр. Президент өзүнүн буйругу менен бир министрдин колу жок, же болбосо бир министрдин мүчөсү жок, өкмөттүк мүчөнүн эч убакта колдоно албайт болчу. Түптүз бюджетке келиш керек эле. Бул акчаны чыгарып кеткен тескерисинче. Мындан сырткары Атамбаев Бакиевдин министри болуп туруп 2007 жылы 27 август күнү Иштанберди Алтынкенин кытайлык компаниясына берип жиберген. Ал жерде 4 миллиард доллардын алтыны бар. 80 тоннаны түзөт. Атамбаев болсо болгону 40 миллион долларга берген. Урматтуу калайыктар, биз кыргыз мамлекети бүгүнкү күндө мына 3 миллиард доллар сырткы карызыбыз бар. Ар бирибизге бөлгөндө 3000 долларга жакын акчага туура келет. Эмне үчүн биз ушул карызды мойнубузга илип, бизден кийинки бала, чака, небере, чөбөрөлөрүбүзгө чейин мойнубузга илишибиз керек. Бизди бүгүнкү күндө чет мамлекеттен келген ушу инвесторлор, жанагы айтып атпайбы, инвестор келбей калат бизге деп. Инвесторлор очередте турат. Ошолор айтып атат, силер алтын минген кедейлерсиңер деп. Эгерде бүгүн 2012 жылы биз алтын минген кедейлер болсок, 2020 жылы уу калдыктарды минген кедей болобуз. Ошондон кийин биздин мамлекетибиз жок болот. 2009 жылы 2 декабрда Адилет министри болуп иштеп турган Аида Салянова, бүгүнкү баш прокурор, Кумтөр Оперейтинг компания жана Кумтөр Голд компаниянын 1,5 миллиард, миллион эмес, 1,5 миллиард сом салыгын төлөбөй эле койгула деп кечип койгон. Бул маселени Данияр Үсөнов өкмөттүн буйругу менен бекиткен. Буга макулбуз деп төмөнкү биздин чиновниктер кол коюшкан. Карашев Алы Азимович бүгүн министр болуп отурат. Жапаров Акылбек Үсөнбекович жакында эле финансы министрлигинен кетти. Кожошев Арзыбек бүгүн финансы министрлигинде зам болуп отурат. Калимбетова Тажыкан бийликтен кеткен мурда. Аида Салянова баш бийликте отурат. Баш прокурор болуп отурат. Жеңишбек Эшенкуловдор налоговыйда отурат. Марат Султанов. Мына ушул сыяктуу биздин чиновниктер. Майда чүйдөлөрүн айтпай эле коелу, сиздер алардын атын атаганда деле билбейсиздер. 30га жакын чиновник бар мунун ичинде. СССР кулагандан кийин 1991 жылдан баштап Аскар Акаев, Санжар Айтматов, Турсунбек Чыңгышевдер, Сиябеко, Камеко фирмалары менен Борис Бриштейн аттуу чет өлкөлүк жарандын коштоосунда кыргыз мамлекетине төө көтөргүс зыяндуулукту алып келишкен. Аларга өз чөнтөктөрүнө миллиондор түшсө болду, а бирок мамлекетти ойлоп да коюшкан эмес. Булар менен үзөңгүлөш Дастан Сарыгулов, Кемелбек Нанаев, Эсенгул Өмүралиевдер баарын көрүп, билип турушуп, унчугушкан эмес. Тескерисинче, Кемелбек Нанаев 1993 жылы 24 февраль күнү Улуттук банктын төрагасы болуп туруп, алтындын эсебинен 1 миллион 915.891 миң долларды өз чөнтөгүнө уруп койгон. Албетте, бул жыйында бир добуштан Садырды жактап, Кумтөр кыргыз элине кайтсын деген Демилгени колдоп сүйлөштү. Өзүбүздүн кен байлыктар, ресурстар элге жетиштүү, өзүбүздүн бакканга толук жетиштүү деп эсептейбиз. Экинчи Кувейт болбойлубу? Бизде Швейцария кылышты, Европа кылышты. Кыргызстан бойдон калыш керек деп чырылдап жүрбөйбүзбү? Эчки биздин өзүбүзгө тиешелүү менталитетибиз бар. Кыргыз эли азыр эң чоң проблеманын алдында. Бул жогорку кеңеште, парламентте официалдуу, конструктивный оппозициянын лидери Садыр Жапаров көтөрүп чыгып чырылдап жүргөн Кумтөр маселеси эң оор акыбалда. Кумтөр маселесин национализация деген. Бул деген элге кайрып берүү, бюджетке акча толук түшүрүү, элдин көзөмөлүндө болуу деген кеп болуп эсептелинет. Биз буну толук колдойбуз.
бул лидердин көтөрүп чыккан позициясын колдоп, элдин урматтуу мекендештери суранат элек. Ушул кумтөрдү элге кайрып алсак, биздин бюджет жылышы эртең эле байкалып баштайт. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү митингдин катышуучулары. Мен Нарындан келдим. Эмне үчүн? Себеби баарыбызга белгилүү болгондой, пункттөрдөгү болуп жаткан иштердин баардыгы Нарынга дагы түздөн түз тиешеси бар. Себеби ошол жактан комбинат иштеткен саркынды суулардын баардыгы тең жердин алды менен Нарын суусуна барып куюп жатат. Бүгүнкү күндө Нарын районунун 12.000 гектар жер аянты ошол Нарын суусу менен суарылат. Жергиликтүү калктын баамдоосунда акыркы учурларда Нарын суусунда жана жалпы эле Нарын шаарында бакалар жана сууда жашаган балыктардын саны дээрлик жок болуп кетти. Жана ошондой эле эң өкүнүчтүү нерсе, элдик маселелерди көтөргөн адамдардын баардыгын оосун жап, түрмөгө отургузуп өлтүрүү бул Кыргызстандын саясатындагы көнүмүш адат болуп баратат. 2010 жылы дагы электр энергиясы кымбаттаганда Нарын эли тынч жаткан. Бир нече жолу кайрылууларды баардыгын мыйзамдуу жазышты, бирок ал нерселердин баардыгына мыйзамдуу жооп болбогондуктан Нарындын эли кышында биринчи жолу көтөрүлүп, акыры 2010 жылдагы адамдардын өлүмү менен бүткөн. Бүгүнкү учурда дагы мен эскертип кетмекчимин, бүгүнкү бийликке дагы. Эгерде булар дагы элдин көзүн боеп, дагы эле алдап, пункттөр менен келишимдердин баардыгы ратификация болуп калган, артка караганга болбойт деп жооп бере берсе, анда ошол нерсеге да барышы мүмкүн. Эл көтөрүлүп. Бизге бүгүн пункттөр акча төгүп атат. Биз ошо менен жашап атабыз деп бүгүнкү бийлик адамдардын ден соолугун акча менен алмаштырып койду. Бул эң коркунучтуу жана ойлонбогон чекилик иш деп ойлойбуз. Ошондуктан мен Нарын элинин атынан дагы бир жолу суранам. Бул бийлик Атамбаев, Бакиевдер, Накаевдардын жолун жолдобош керек. Азыр элдердин баардыгы тең көзү ачылган. Аларды алдаганга көзүн жабууга эч мүмкүн эмес. Жана ошондой эле бүгүнкү көтөрүп жаткан маселелердин баардыгын тең түз көз карашта карап, келишимдердин баардыгын карап чыгыш керек. Элдин кызыкчылыгы үчүн караш керек. Келиңиз, атыңызды айтып койсоңуз эже. Бердибаева Мерхан Оштон суранып атат. Улуу кымбаттуу кыргыздарым, мен Оштон келдим. Мен дагы жабырланган катары Ош окуясында жабырланып экинчи группада инвалидке чыктым. Жакында больницадан чыгып операция болуп келдим. Мына Садыр Жапаровго же Кумтөр боюнча айтып атасыздар. Садыр Жапаровду биз мелис дегенде, камчы дегенде биз ушу Садыр Жапаровду тааныйбыз. Эң күчтүү, интеллигент, мээси иштеген, сүйлөгөн жадынан кайтпаган бала. Ош окуясында көкүрөгүн тосуп, ташип менен мына талант үчө жүрүштү. Мен ушул баланы ош жакта жаным кайнап операциядан чыгып эле келдим. Улуу урматтуу кыргызстандыктар жана жердештери, оштуктар, Кудай кааласа Садыр Жапаровдун бир тал чачын түшүрбөй колдоп алабыз. Мына 5-нен кийин Ошто 30 миңден ашык адамдар митингге чыгат Садыр Жапаров үчүн. Будна жаштар иштесин. Эмне үчүн бул жаш балдарды бутунан тартат? Акысы жок буларга. Кыргызстан мынакей бардык нерсе кымбаттады. Мына тириктер келгенде биз кыйратабыз. Фабрикаларды иштетебиз. Гүлдөтөбүз деген гана арызга батып, бардык кымбатчылык болуп отуруп калдык. Элдер өзүн-өзү багып атат. Россияда дагы жакшы Россия бар экен, Россиядан бала чака иштеп, ошо менен өлбөстүн күндө тирикчиликти өткөрүп атабыз. Бизге эч кандай булар жакшылык кылган жок. Мына Жансөрө келип чайкай отуруп атты. Онан жебекор ошту түгөтүп берген. Адамдардын канын төгүп, ячейгадагы акчалар ордуна койсун. Канчалаган мораторийсе болду, ордуна койсун. Ким кылды ошолор кылды? Элдин канын соруп атат булар. Буларга место жок Кыргызстанда. Мен күйүп келип, мен да экинчи аттай каты делеп экинчи группада инвалид болуп калдым. Буларга место жок алтындарым. Тикеден тургула, мен силерден суранам. Эй көлдүктөр, айнанайын Садыр Жапаровдун жердештери, колдоп алгыла. Биз мелисти 3 күн, 4 күн колдоп отуруп мына ишти кылып атат. Ошту гүлдөттү. Силер да колдоп койсоңуз Садыр Жапаров силер да гүлдөтөт. Эгерде колдобосоңуз урайсыңар. Мына дүргөгө ыйыктан этип. Аркада жол жок, жаштарды колдойлу. Сөзүнүн жыйынтыгында Садыр Жапаров бул митингде Кумтөргө байланышкан тынчтык митинги, бул менин саясий көз карашыма мурда жарандык парзым,
Андыктан бул митингге саясатчыларды катыштырбай, эл менен гана өткөрүүнү көздөдүм дейт. Эмне үчүн? Анткени мамлекеттин чыныгы бийлиги элди. Мен бир тыйын берип бирөөңөрдү чакырган жокмун. Ар ким өз жүрөгүңөр менен чыккыла деп айттым. Мурда бийликтегилер мени түндүктүктөр басып алгантат, же болбосо түштүктүктөр бийлигимди тартып алгантат деп ушундай митингге чыгарчу. Мен антип чыгарган жокмун. Бир дагы партияны жардамга чакырган жокмун. Бир дагы партиялашым Келдибеков, Ташиев, Султанов жана башкаларды бирөөнү дагы чакырган жокмун. Мен айттым, мен Кыргызстандын жараны катары, өзүмдүн жаран катары митингимди уюштурамын. Кумтөргө күйгүсү келген, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган жаштарыбызды чыксын деп айттым. Мына сиздер чыгып отурасыздар. Маган ошол жетиштүү. Кыргызстандын келечегин чече турган жарандар ушул жерде турасыңарыздар деп ойлоймун. Бүгүн мына парламентте мен азыр ошактан келдим. 70-тен ашпаган депутаттар отурат. Жеке оюм кийинкиге калтырып, 10 октябрга калтырып, 10 октябрда бардык депутаттар толук отурган кезде ушул маселени чечсек деген менин бир оюм бар. А бирок жыйындын аягында бүтүсүздөн митингге Ата журт партиясынын төрагасы Камчыбек Ташиев келди. Эл удургуп кол чапкылады. Ал гана турсун камчыга сөз бергиле деген ураандар айтылып, эл Ташиевди ураандар менен удургута колдоп жатышты. Кумтөр маселесин Акаев маалында аракет кылышты, чече алышпады. Бакиев маалында аракет кылышты, чече алышпады. Кайрадан эле Кумтөрдү сүйлөп отуруп, Кумтөрдүн өзүнө кошулуп кетип атышты. Мына азыркы маалда дагы, мына азыркы бийликке келгенде айтышкан, биз Кумтөр маселесин чечебиз. Biz elge birlikte alıp beremiz. Biz elge baylıkta alıp beremiz deşken. Emne oldu? Emne menen bitti. Mına hazırkı birliktekilerden bardığı Kumtör'ün advokatı bolup alıştı. Keçeli bir ay aldın kelgen hükümet başçı Cantoro Joldoşev satıp aldı. Kumtör'ün advokatı olup Kumtör eldik emez. Kumtör oşa Kumtörlördükü biz ağa tiy albayız деп aytıp çıktı. Men oylayım bu doğru emez. Kumtör eldiki tuğandar. Kumtör eldiki. Kumtörдү элден башка эч ким башкарбаш керек. Ошондон мен айта элем, көп сөз айта берип, бири-бирибиздин башыбызды оорута бербестен, биз бүгүнкү күндө саясатты, бүгүнкү күндөгү мамлекеттик түзүлүштү, бийлик орундарын өзгөртүшүбүз керек. Мына ошондо гана өзгөртүү болот. Туугандар, мен айта элем, Садыр айтып атат, 10 октябрь деп. Керек болсо, Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына Emni üçün biz bu жерге 10.000 adamды toplayız деп kütüşübüz керек eкен. Emni üçün biz bu жерге 20.000 adamды toplayız anan biйлик alabız деп kütüşübüz керек eкен. Андай эмес. Керек болсо, кана 20 чыгабы, мени менен башка азыр барып туруп бийликти алабыз. Алыш керек. Алыш керек. Алыш керек. Мен Кыргыз үчүн сүйлөгөм. Кыргыз үчүн жашаймын, жана Кыргыз үчүн көзүмдү жумамын туугандар. Ошондуктан биз biylикти almaştırışımız gerek. Biz bugün hükümette almaştırışımız gerek. Buna egerde deputatlar, 120 deputat kelip işlemeybi, kaçıp getireybi, oşaların orada var oturuşumuz gerek biz bugün. Buna deputatların jüregi olsa, deputatlar kıyım olsa, deputatlar el şaylagan adamlar olsa, kesin oşa elden aldığına. Заматта Кумтөр маселеси экинчи маселеге айланып, эл удургуп, камчы менен ак үйдү көздөй жөнөдү. Тынчтык митингдин аягына чыкпай калган Садыр Жапаров кайра элди токтогула, резолюция кабыл алышыбыз керек деп кыйкырып жатты. Туугандар, токтосоңуздар. Токтосоңуздар. Ошентип, Кумтөрдүн маселесин тынчтык митинг менен чечебиз деген эл Камчы Ташиевдин мекенчил сөздөрүнө берилип, парламентке кирип, депутаттардын көңүлүн бул маселеге бурдурабыз деген ураандарга кошул ташыл болуп кетти. Кайра элди токтогула деген Садыр акыры элге, досторуна баш чайкап, аянттан парламентке жол тартты. Элдин айрым бөлүгү Камчы Ташиев менен бийликке болгон нааразычылыгын билдирип, Ак үйдүн тосмосуна жабышып жатты. Бул маселени бийликтин ишенген идеологиясы болгон улуттук 1-канал кандайча чагылдырды? Буга өзгөчө маани берсек.
Бүгін Кумтөрдү улутташтыруу маселеси боюнча Ала Тоо аянтында өткөн митингдин аягы башаламандык менен аяктап, чогулган эл менен күч түзүмдөрү кагылыша кетти. Митингдин айрым катышуучулар Ак үйдүн короосунан ашып өтүүгө үлгүрдү. Бирок кырдаалга даяр турган атайын даярдыктагы тартип коргоочулар кырдаалды жайгара алды. Алгач митинг тынч мүнөздө өтүп, чогулгандар талаптарын айтып, резолюция кабыл алынаарда Ата журт партиясынын лидери депутат Камчыбек Ташиев келип, маселени бүгүн азыр чечишибиз керек деп элдин багытын Ак үй жака буруп кетти. Окуя тууралуу кененирээк кабарчыбыз Жанат Мажитова. Кумтөр кени мамлекетке өткөрүлсүн. Өз кызыкчылыгы үчүн туура эмес келишимдерди кабыл алып, аларга кол койгон Акаев, Чыңгышев, Танаевдер кармалып, жоопко тартылсын. Азыркы бийлик Кумтөр маселесин аягына чыгарбаага чекит койсун. Бардык келишимдер кайра каралып чыгып, Кыргызстандын пайдасы үчүн чечилсин. Булар Кумтөрдү коргоо үчүн бүгүнкү митингге чогулгандардын негизги талабы болду. Нарын жана Ысык көл облустарынан келген өкүлдөр ген казуудан чыккан калдыктар аймакта экологияны бузуп жатканын, анын азабын кийинки муун тартып каларына кооптонот. 20 жыл ичинде Кумтөрдөн 260 тонна алтын алынса, Кыргызстандын үлүшү 1 тонна 400 килограмм алтын. Ага кошумча 50 миллион тонна уулуу зат аралашкан шилендилер болгону угузулду. Митингчилер элге пайда алып келбеген Кумтөр казылгандан көрө токтотулсун деген көз караштарын айтты. Тынчтык жол менен чечпесек, кеч болуп калган турат азыр. Мен Ысык көл атынын элинин, карапайым элинин атынан Жогорку кеңештин депутаттарына, спикерге, өкмөткө кайрылат элем. 20 жыл ичинде канча комиссия барып иштеди, Кумтөрдү барып, баары жакшы, баары сонун болуп атат деп келип жайпап чыккан. Митинг катышуучулары Кумтөр маселесине көңүл кош мамиле жасап, саткынчылык кылды деп көпчүлүк депутаттарга нааразылыгын да билдирди. Аташтык жол таба албай булутка биз айланып жорулардын мекенине. Садыр Жапаров митингде сүйлөгөн сөзүндө Кумтөр Operating Company боюнча изилдөөнүн жыйынтыктарын айтып, чет элдик компаниялардын пайдасы үчүн чечим кабыл алып берген кызматына чиновниктердин кимиси канча миллион доллардан үлүш алганын айтып чыкты. Садыр Жапаров Центара Голдтун кирешесинин 90%-ын Кыргызстан берерин, калган 10% пайданы Монголиядагы алтын кенден табарын айтып өттү. Ошондой эле Центеранын башчысынын айлыгы 300 000 доллар экенин кошумчалады. Кумтөр бүгүн Кыргызстанга өтө турган болсо, Кыргызстандын келечеги болот. Эгерде бүгүн өтпөй турган болсо, анда Кыргызстан мамлекет катары жок болуп кетет. Чогулуш аяктап, резолюция кабыл алынаарда митингчилердин алдына Ата журт партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев чыгып, бул бийлик алмаштырылыш керек деп, бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алып, митингчилерди Ак үйдүн имаратын көздөй баштап жөнөдү. Садыр Жапаровдун токтогула деген сөзүнө Ташиев көнгөн жок. Бул жерден митингдин сценарийинде жазылбаган экинчи бөлүгү башталды. Коркпош керек, коркпогула. Эгерде, мен айтып коеюн, эгерде бирөөңөрдүн башыңардан бир тал чач түшкөн болсо, эртең ушул жерде 10 000, 20 000 адам топтолот. Мына ошондо биз бардыгысын астып, жарымыбыз барып кирип туруп азыр депутаттардын кабинетине жатышыбыз керек. Жарымыбыз барып туруп өкмөттүн үйүн алышыбыз керек. Өкмөттүн кабинетине жатышыбыз керек. Бүгүн кечке чейин Кумтөр маселесин чечебиз турганда. Кызыл кандылукка алдырып жиберген митинг катышуучуларын милициянын өзгөчө отряды менен тартип сакчылары көздөн жаш чыгаруучу газдын жардамы менен качырып таратты. Күч түзүмдөрү митингчилерди өткөрбөй, Ак үйдү тегеректеп курчады. Аянтка ички иштер министри Зарылбек Рысалиев да келди. Ал башаламандык боюнча бардык материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилерин айтты. Задерживайте активных членов, задерживайте. Дайте команду, гражданский пусть рассасываются, пусть кетsin. Күч органдары айрым чагымчылдыкка шектелгендерди кармап, унаага салып кетти.
Ошентип тынч башталган тынчтык митингинин аягы ызы чуу менен аяктады. Ак үйдү каптаган митинг катышуучуларын тартип сакчылары токтотуп, ак үйдү сактап кала алды. Жаннат Мажитова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал. КТР бийликтин кара жашыгы, ал бийликтин гана сөзүн сүйлөйт. Кумтөргө байланышкан тынчтык митингин КТРдин сөзү жана көзү менен кандайча берилгенин дагы бир ирет байкап көрөлүчү. Биз азыр бардыгыбыз барабыз. Чогулуш аяктап, резолюция кабыл алынаарда митингчилердин алдына Ата Жүрөк партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев чыгып, бул бийлик алмаштырылыш керек деп, бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алып, митингчилерди Ак үйдүн имаратын көздөй баштап жөнөдү. Садыр Жапаровдун токтогула деген сөзүнө Ташиев көнгөн жок. Туугандар, токтосоңуздар. Туугандар, токтосоңуздар. Байкадыңыздарбы, КТРдин кабарчысы Садыр Жапаровдун элге карата токтогула деген сөзүн укпай, эл парламентти көздөй жөнөп кеткендигин кабарчылар баса белгилеп айтып жатышат. Эмне дейбиз, Садырдай досу Кумтөрдүн маселесин чече албай, эл менен митинг өткөрүп, элдин үнүн резолюция кылып, бийликке жеткирем деп жатканда досу келип, элди парламентке ээрчитип кирип кеткен үчүн Садырды күнөөлөйбүзбү же Камчыбек Ташиевдиби? Эр көкүрөк досум десе жанын берген, камчы бийликти басып алам десе, анда элди Ак үйдүн күн батыш жагына ээрчитпей, президент олтурган күн чыгыш жагына алып бармак. Камчыбек андай кылбады, андай ойлонбоду. Анткени президент Ак үйдө жок экенин ал билчү. Ошондуктан эл шайлаган депутаттарды ал эл менен чоочуткусу, коркуткусу келгени да чындык. Мындай кылышка элдин укугу жокпу деген суроо жаралат. Парламентти шайлаганда депутатка эл керек. Эл парламентке келсе сыртка чыкпай койгон спикер менен анын депутаттарына эл мындан башка кандай мамиле кылмак эле? Айласы кеткенде камчыдай баласын алдыга салып, Кумтөрдүн маселесин чечебиз деген элдин оюн, аны колдогон камчыны бүгүн эл душманы дешке болобу? Аны эл айтсын. Ал эми уурдалып тонолуп жаткан Кумтөрдү кайра эл кызыкчылыгына бурам деп демилге көтөргөн Садырды бүгүн камап, бир туугандарына куунт кылган бийликти адилет деп айтууга болобу? Эч кандай депутаттар тарабынан бийликти басып алууга менин көз карашым боюнча аракет болгон жок. Экинчи жагы, эгерде биз ошол статьяны карай турган болсок, сөзсүз түрдө эгерде кайсы бир адам бийлик басууга аракет кыла турган болсо, анда ал жерде сөзсүз түрдө эки маанилүү орусча признак деп коет, себептери болушу керек да. Биринчиси, ал сөзсүз түрдө бийликти басып алып аткан адам бийликтин адамы болбошу керек. Бул учурда үчөө тең бийликтин адамы болуп атат. Экинчи критерийи, признагы, бул сөзсүз түрдө курал колдонгон бийликти басып алуу же болбосо аракети болуп эсептеш керек да. Үч депутаттын кыймылында тең бул эки нерсе жок. Ошондуктан бул эң кыйын, эң татаал статьяларды үч депутатка коюп атканы, мен ойлойм, биздин прокуратура тарабынан, бийлик тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан кетип аткан каталардан болуп эсептелет. Албетте куугунтук. Мен айтат элем, куугунтук болбосо кереги жок, туура келбеген, күчөтүлгөн статьяны коюп 3 депутатты кармабайт эле да. Бул мен айтат элем, баягы эле мурунку эки бийлик системасын түзүп, ошонун ушундай кереги жок бийликке тиш кайрыган, бийликке тең ата болуп, бийликке үнүн угузган атоолдарды ушундай ыкма менен үнүн басып, же болбосо ошолорду алсыратам деген ыкманы ошондой менен шуулдангандардын бардыгы азыр түгөлү боюнча келип эле азыркы бийликтин колтугуна кирди. Ошолордун кылган методикасы. Ооба, бул жагынан караганда могу күч органдары эч айырмасы жок. Алар жанталашып эле кайсы бийлик келсе ошолордун айттырбай эле оюндагысын жасап беребиз деп жанталашат. Азыркы күч органдары дагы ошентип атат. Биз айтып коюшубуз керек, азыр жана күч органдары, соттор дагы эле болсо көз каранды толугу менен. Биз ошонун көз карандысыздыгына жете алган жокпуз. Бийлик баягы эле эски адатка салганы көрүнүп турат, анык айкын эле. Анан баягы саясий көз караштарды айтып, эркин сүйлөгөн кишилердин баарын булар өзүнүн жеке душманы катары көргөнү
өтө өкүнүчтүү десек болот да. Элдин үнүнүн жогорку деңгээлге жетиши кыйын болуп калжаткандыгынын натыйжасында ошол элдин үнүнү жогору жакка жеткирип айтканга мүмкүнчүлүгү бар депутаттарды бүгүнкү күндө күтпөгөн, ойлонбогон, мыйзамга жатпаган беренелер менен камалып калышы дагы бул этеги жакшылыкка алып келбейт. Тилекке каршы азыркы бийликтегилер, мындайча айтканда мурунку оппозиция азыр бийликке жеткен биздин инсандарыбыз мурунку бийликтин кетирген катачылыктарын мындай эки эсе ашып ашыкча каталарды кетирип атат да. Чындыгында бул депутат жигиттер чыркыраган чындык үчүн бийликтин токмогуна, абагына түшүштү. Ушул эле көлдүн мекенчил адамдарынын бири өмүр бою улуттук биринчи каналда журналисттик кесипти аркалаган кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Байма Сутенова Ысык көлгө 14 жыл мурда 2 тонна цианид кулаганда эл эмне болгон деген суроого 2012 жылдын октябрь-ноябрь айларында даярдаган демократия сабактары деген көрсөтүүсүндө мындайча баяндайт. 1998 жылдын 20 майында саат 12-ден 15 минутта өткөндө Барскондун суусуна салынган көпүрөдөн ала салып кеткен Кумтөр оперейтинг компаниясына тиешелүү Маск автотрейлеринин айдоочусу Муртазин тарыхтагыларын билбей жүргөндүр. Бишкек балыкчы Барскон Кумтөр маршрутуна каттаган автомашинанын кайсыл түрү болбосун чоң ылдамдыкта, айрым учурларда жол тартибин бузуу менен жүрүшкөн. Мамлекеттик автоинспекция аларды токтотууга тескөөгө акысы жок эле. Ошондуктан 20 тонналык машина цианид жүктөп өргө бара жатканда анын ылдамдыгы саатына 60 чакырымды түзгөн. Катуу келе жаткан айдоочу Муртазин машинаны башкара албай калган. 1998 жылдын 20 майында саат 15-тер чамасында Барскондун суусуна кулап жаткан контейнерлерден бир башкача жыт жана бозомдук буу чыгып жатканын көргөн Россиянын чек ара аскерийинин кызматкери Сергей Кучеренко көрүп, кулаган контейнерди тегеректеген Кумтөр оперейтинг компаниясынын кызматкерлерине кеңешин айткан. Канадалыктар аны четке кагышкан. Сергей Кучеренко жолдо жолуккан айлыктарга жана майы кызматкерлерине билдирген. Арадан 6 саат өткөн соң кыргыз өкмөтү кыймылга келген. Ага чейин Барскондун цианид төгүлгөн суусун Тосор, Тамга, Барскон, Чоң Жаргылчак, Кичи Жаргылчак айылдардын эли ичип, киргогун жууп, огороддорун, эгин таласын сугарып жайма-жай жүрө беришкен. Суу этектеп келип Ысык көлгө куюлган. Эртеси 21 майда түштөн кийинтен тартып Барсконго тыштан келген чоочун машиналар пайда болгон. Алардын көпчүлүгү Кумтөр оперейтинг компаниясына тиешелүү эле. Ысык көл областык администрациясы Барсконго майдабырат кызматкерлерин гана жиберген. Качан гана өкмөт жетекчилери келгенде губернатору пайда болгон. Ушул убакка чейин белгисиз болгон көрүнүш. Жетекчилер бул кырсыкка маани беришкен эмес, же жан керек болуп, ууланып өлбөйлү деп өздөрүн оолак кармашкан. Райондук областтык санитардык врачтарга күч келген. 21, 22, 23 май күндөрү күнү түнү эл арасында иштешкен. Жер кыртышынын анализин алышкан. Алардын көпчүлүгү азыр оорукчан. Ал эми райондун башкы санитарлык врачы Тагаев жыл айланбай каза болуп калган. Аңгыча айылдардын ичине жана жер кыртышына хлор чатыш керек экен деген өкмөттүн буйругу келген. Цианидтен ууланган элди ошол 3 күн бою чачылган хлор талкалап түшкөн. Хлор чачкан адистердин бирөөсү өлүп, калгандары майып болуп калышкан. Барскондун тегерек чет эл эмес, бүтүндөй Ысык көл областы боюнча карантин жарыяланган. Учуп бара жаткан куш, базарга чыккан мал, короодогу тооктордон өдө кырылган. Өлгөн балыктар жээкке сүрүлүп чыккан. Союлган мал базарга чыкпай, эттерин көмүп хлор чачышкан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери бир жумадан өтүп гана Барсконго баш багышкан. Бул көрүнүштөр кырсыктын масштабынан гана кабар берет. Ысык көлдүн түндүгүнө бош турган пансионаттарга эвакуация болгон элдердин арасында оору күчөгөн. Врачтар боюнда бар келиндердин аркасынан түшүшкөн. Ошондо эл бир бале болгонун сезишти окшойт. Баарыбыз эртелигече өлөт экенбиз. Балдар мутант болуп төрөлөт экен деген ой калкты дүргүтүп, эл үйүнө түнөбөй көчөлөп калды. Эл бийликтин келишин талап кылган көткөн. Кайсыл бийликтин оппозициясы болбосун ыңгайлуу учурду пайдаланат. Ал кездеги оппозиция да атылып чыкты. Жогорку кеңештин кезекси сессиясы чакырылды.
Ысык Көл областынын губернатору Тоочубек Касымов депутаттардан чочуладыбы же тооткон жокпу Айтор орун басары Түгөлөвдү сессияга жөнөткөн. Ал болсо ар кайсынын башын айтып сөзгө чалынды. Улуттук коопсуздук комитети Кумтөр оперейтинг компаниясын көзөмөлгө ала албасын, уруксаты болмоюнча алар менен сүйлөшө албастыгын билдирди. Бул көрүнүш кыргыз бийлигинин канадалыктардын алдындагы көшөкөрлүгүнүн бетин ачты. Кумтөр оперейтинг компаниясынын президенти Лен Хаменюк кыргыз парламентине келгенин, күнөөкөр тарап катары жооп берерин билбестен трибунаны койгулап текеберленди. Президент Аскар Акаев кайда, эмне үчүн келбейт дедиртип жатып, мамлекет башчысы барскондуктардын алдына келди. Ал келгенде элдин 1,5-ынын деси кетип, 1,5-ынын сабыры түгөнүп калган эле. Борис Иванович баш болгон комиссия иштеп атат. Комиссия бул сөзсүз ошол зыяндын өлчөмүн толук өлчөп ушул жерден иштешип, анан берет, анан компенсация жасап беребиз. Мамлекет эсебинен компенсация жасап беребиз. Ошол сатылбаган өрүктүн, сатылбаган картошконун, жанагы желбей турган малдын ошонун баарын компенсациясын мамлекеттин эсебинен жасап беребиз. Ал жагынан камсынабаңыздар. Кышта нансыз, унсуз, же болбосо тамак ашсыз, кийимсиз калбайбыз деп ойлобогула. Азыр акыбал өткөн жылдарда эмес, акыбал жакшы. Ушу 1-2 айдын элин багып алууга мүмкүнчүлүгүбүз толук жетет. Мына бүгүн мен 20 тонна кант жөнөттүм, машинам кечинде келет. Эртең губернатор мен өзүм жеке салымым ушул элдин тузун, нанын, суусун ичкеним. Мына губернатор эртең келип ар бир үйлөгө орто эсеп менен 10 килограммдан кант берсин, ошону бир күндө жегиле. Ошол мен уктум эле кант жардам берет экен деп, ошол ар бир үйлөгө. Бул менин салымым. Мындай учурда элибиз азапты жан деп койчу беле. Азабы башынан ашарынан али кабары жок Аскар Акаев элди тынчтандыруу үчүн берген убадасынын бири да аткарылбастыгын ошондо сезди бекен. Өзүмдүн эсебимен 20 тонна кумшекер деп айтып, анысынын жарымы арзан чайга, арзан кесме, калганы кант болуп келгенин, Кумтөр оперейтинг берген 106 миллион сомдун сары чака тыйыны 1-2ге жетип, калганы орто жерде чиновниктер кымырып кеткенин билбей жалынды сүйлөп турбайбы? Күнү бүгүнкүгө чейин Барскон кырсыгынан улам өлүп тынгандар, баласы майып болуп төрүлгөндөр, такыр баласыз болуп калгандар, бети башы денеси жара болуп элден корунуп жүргөндөрдүн убалы кимге? Жериңден алтын казылып, элиң кор болгондо эмне кылат элең деген суроого жообу жок тактыдан кеткен президенттердин сурагы да жакын калгандар. Кептин угунуласак, ошол 1998 жылдын июнь айында президент Аскар Акаев Барсконго келген күнү сианиттен ууланган Айымкүл Асанованы эл жерге берип жаткан. Президент өзү барып көз көрсөтүп кетсе да, Барскон кырсыгынан адам курмандыгы болгон жок деп анын командасы билдирүү тараткан. 1998 жылы жай айында Ысык көлгө туристтер келмек тургай, көлдүктөрдүн өздөрү да сууга түшкөнү жок. Сианит менен ууланган жер жемиш деп көлдүн алмасы, өрүгү, карагаты, картошкасы базарга чыкпады. Тосор, Тамга, Барскон, Чоң жаргылчак, Кичи жаргылчак аталган 5 айылдын алма багына хлор чачып салып, алар дээрлик куурап бүткөн. Ойлобогон жерден ысык көлдүктөргө жакырчылык келди. Дасторкондо чайы канты жок үй бүлөлөр көп эле. Сабизди кайнатып саргартып чай дешти. Клей жасала турган кара буудайдан нан жешти. Кийгенге кийими жок балдар мектепке барбай калышты. Кадимкидей элдин кунары кете түшкөнү алигиче эсибизде. Байкадыңар урматтуу кыргыздар. Кыргыз мамлекетинин керек болсо президенти, премьер-министри, спикери чаап албаган Ак үйдүн трибунасын кайдагы бир сырттан келген шылуун канадалык Хаменюк ишеничтүү чаап жатканын. Мунун себеби эмнеде дегенде, ал ошол кездеги президентиңерди сатып алгам. Калганыңардын колуңардан койдун корголу дагы келбейт деген сөз экендигин түшүнсөңүздөр болот. Алтыныбызды алып Ак үйүздөгү трибунаны чапкылап, кереметтүү кооз ысык көлдү сианит менен булгаган аз келгенсип, ак мөңгүлүү кумтөрдүн башына 360 гектар аянтка Орто Азияны уулай турган 100 миллион тонна уу калдыктарын үйүп салган канадалыктар кыргыз элинин душманыбы же досубу? Же Кыргызстандын президенттин көмүскө баккан жемкорубу? Аны айтпасак да ар бир кыргыз ачык эле түшүнүп тургандыр.
Мындайды кыргыздар жерен болсо доңуз төргө чыгат деп айтып келишкен. Кумтөр уюшулгандан бери 20 жыл убакыт өттү. Кумтөрдөн канадалыктар бул мезгилде 260 тоннанын тегерегинде таза алтын казып кетишти. 260 тонна алтын казыш үчүн канча цианид иштетилип, ал алтын тазалаган кумтөр фабрикасынан канча миң же миллион цианидтен да уулуу заттар чыгып, ал тоо башында көлгө айланып калганын билесизби? Анда Садыр Жапаровдун аракети менен даярдалган Ууланган кумтөр аттуу фильмден bir üzündü görüңүz. 10 гектарга жетпеген хвостохранилищанын четиндеги дөңсөөлөрдүн жарымына пленка төшөлсө, 350 гектардан ашуун аянтта уулуу заттар кереметтүү кооз кумтөрдүн үстүндө айрандай килкилдеп уюп турат. Кумтөрдүн адистери хвостохранилищанын алды таш кыркаларынан турат. Уулуу заттар эч жака кирбейт дейт. А бирок иш жүзүндө анын жака белдери саздак ойдуңдардан турганына эмне дейбиз? Ал гана турсун, могул сүрөттөгү көрүнүштөн улам хвостохранилищанын алды таштардын катмар кыртыштарынан жана суулар агуучу жаракалардан турганына таң калбаңыз. Бул деген уулуу заттар тоонун тешиктеринен аккан суу булактарына кошулуп, жер алдындагы суулар менен Нарын дарыясына кошулбады же Ысык көл элине булак суу болуп келген жок деп ким кепил боло алат? Северный Американыкын, Канаданын методу менен ошо вечный мерзлота деп туруп эле түйүнө пленка салбай туруп бияка отходду кетирип атпайсыңарбы? Кимиңер гарантия бере аласыңар ошол музду жарып чыгып, ары карай цианиттер ошол кетпесин деп, например, кетпейт деп. Бере аласыздарбы гарантия? Урматтуу төрага, комиссиянын төрагасы. Бул 95-жылы башталган окатта. Мен дагы ушундай суроо беришимиз. Ким гарантия бере алат? Депутат Садыр Жапаров дал ушул хвостохранилищада 60 миллион куб же 90 миллион тонна уулуу заттардын калдыктары килкилдеп турганын тастыктады. Могул пленка 100 метрге чейин гана салынган, алдына. Жок, ылдыкы биз низовой откос дейбиз, низовой откостон тиелли 100 метрге чейин. А 100 метрден ары карай ортосунда пленка жок, Пленка жок. Алар тоо кыртыштары жана агын суулар менен